Окуу китептерине байланыштуу маселе коомчулуктун көңүлүнүн борборунда. Биздин каналга Бишкек шаарында жана аймактарда жайгашкан басмалардын жана басмаканалардын биримдик кошунунан кат келип, алар бул тармактагы мыйзам бузууларды иликтеп берүүбүздү өтүнүшкөн. Окуу китептериндеги ката, ага байланышкан жагдайлардын түбү келип, орчундуу маселе экендиги, керек болсо идеология менен улуттук коопсуздукка такала тургандыгы учурда эч бир тарапты кызыктырган жери жоктой. Ал эми окуу китептерин басып чыгаруудагы пайда болгон монополияга, керек болсо өкмөт көз жумуп, ата мекендик өндүрүшкө кедергисин тийгизүүдө биздин иликтөө ушул туурасында болмокчу. Сентябрь айында Булан институту Кыргыз Республикасында мектептерди окуу китептери менен камсыз кылуу маселелери деген баяндамасын сунуштаган. Учурда Кыргызстанда мектеп курагындагы 1.380.000 бала бар. Республиканын аймагындагы орто мектептерде 1-11 класстарда жалпы 141 наамдагы окуу китептери окутулат. Окуу китептерди жаңылоого мамлекеттик бюджеттен жыл сайын 100-120 миллион сом тегерегинде каражат бөлүнөт. Баяндамада окуу китептерине байланыштуу бир топ жагдайлар орун алган. Жаңы окуу китептерин басып чыгаруудагы ката, өз убагында камсыз кыла албагандык жана каржылык мүчүлүштүктөр туурасында ЖМКлар дагы арбын жазып келатышат. Бизге кайрылган басма жана басмакана ээлери Жогорку Кеңештин төрагасына, депутаттар Гүлкан Молдобекова, Рыскелди Момбековго, башкы прокуратурага, өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына жана башка жактарга кайрылышкан. Ошондой эле жаңыдан кызматка келген билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковго дагы бир топ сунуштарын жиберишкен. Ошол эле мезгилде башка тараптар дагы бул маселе боюнча кайрылышкан. Жаңы министр кайрылган тараптардын маселесин кандай чечет аны убакыт көрсөтөт. Анткени окуу китептеринин маселеси тууралуу президент дагы өз пикирин айтты. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп наразылыктар болду. Кеп башында айта кетели, чындап келгенде мурдагы министр Кудайбердиеванын кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби окуу китептерин сатып алуудагы мыйзамсыз иш-аракеттер болгондугун башкы прокуратуранын өкүлү Атабиевдин каты тастыктап турат. Бул тууралуу депутат Рыскелди Момбеков дагы Жогорку Кеңеште айтып чыккан. Бұл жерде бүт Кыргызстандагы басмаканачылардын бардыгы каршы чыгышты. Билим берүү министрлигинин алдындагы академиянын башчысы каршы чыкты министрге. Книжный палатанын өкмөт дайындаган башчысы каршы чыкты. А бирок министр өзүн билимди кылды дагы Арабаевдин академиктерден өткөрүп алып туруп анан тендерге чыгарып койду. Бул жерде тендерге эки компания катышып атат. Аркус, анан кийин Print Express. Аркус берип атат 89 миллион. Print Express Кыргызстандык басмакана берип атат 57 миллион. Айырмасы 32 миллион сом. Кызыкчылыгы көрүнүп турбайбы? Кылмыш иши көрүнүп турбайбы? А силер сунуш берип атасыңар. Окуянын чоо жайы төмөндөгүдөй. Билим берүү жана илим министрлиги ушул жылдын 5 августунда Россиялык автор Моронун 1-2 класстар үчүн математика китебине 91 миллион сомго тендер жарыялаган. Тендер шарттары 3 ай аралыкта ишке ашуусу керек экендигине карабастан Аркус басмаканасы тарабынан ага чейин басылып чыккан. Билим берүү жана илим министрлиги 5 августта математика 1-2 класс окуу куралына Россиянын басмасы просвещение тарабынан даярдалган Моро китебине тендер жарыялаган. Тендердин бюджети 90 миллион 969 миң 960 сомду түзөт. Орусча, кыргызча, өзбекче, тажикче китебин алганда, бардыгын алганда 289.740 дана китепте. Полиграф Бум ресурсу ОСОсунун жетекчиси Көчкөн Төрөкулов 90 миллион сомго керек болсо 10 китеп басып чыгарууга мүмкүн экендигин санап берди. 128 страница. Ал эми биз ошо 75 миң тиражды 18-20 басмакта бар китептерди средний маалары ошол ашып барса 170, эң ашып барса 140 сомго түшөт да. Бул жерде бул китептердин эмеси баасы өтө жогору, бюджети жогору коюлган да. Ушул жерден да бир шек санатат да. Ал эми билим берүү министрлиги ушул 90 миллионго
чындыгын алганда 10 китепти чыгарып койсо болот да. Коомчулук анча түшүнө бербей калган окуянын чоо жайы ушундай. Тактап айтканда, министр олчогон коррупциялык ишке кирептер болуп калган. Бул тууралуу учурда ооз ачкан адам жок. Принт медиа ОСОсунун директору Станислав Новиков айткандай, таң калыштуу жагдай десек дагы болот. Они выкупили авторские права, распечатали, уже подготовили, адаптировали данные учебники. И после того, как у них уже вся работа была закончена, объявляется тендер на данные позиции. Это, согласитесь, очень странно, да? Биз билим берүү жана илим министрлигинде болгонубузда окуу китептери боюнча түзүлгөн тендерди комиссиянын төрайымы Чынара Курбанова камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. 90 миллиондук тендердин чатагы тууралуу министрликтин бул жерде тиешеси жок. Тендердин талаптары бузулган эмес. Аркус басма үйү менен Просвещение басылмасы тарабынан өз ара сүйлөшүүлөр болуп, китеп эрте чыгышы мүмкүн деген гана божомолун айтты. Буга чейин айрым ЖМКларда Аркустун директору белгилегендей, элге билим берүү министрлиги сатып алуудан баш тартса, эркин соодага чыга турган Моронун китебинин нускасы тендердин күнү жана башка жагдайлар кандайча дал келип калгандыгын түшүндүрүп берген жок. Менин колумда кадимки Моронун авторлугу менен жазылган 1-2 класстар үчүн математика окуу китептери. Мына бул китеп Москванын Просвещение басмасында басылып чыккан. Ал эми бул китеп Кыргызстандын шартына ылайыкталып Аркус басмаканасында басылып чыккан. Кызыгы, мына ушул окуу китептери Кыргызстандын басмаканаларынын ортосунда ажырымды пайда кылып, жада калса улуттук коопсуздук кызматынын кылмыш иш козгоосуна дагы негиз түзгөн. Биз басма үйлөрүн жана басмаканаларды кыдыруудан мурун алгач мына ушул сөз болуп жаткан Аркус компаниясына бардык. Аркус басмасынын өкүлү Евгений Терентьев коомчулукка туура эмес маалымат берилип жаткандыгын, суроолорду кат түрүндө беришибиз керектигин, атүгүл бизге берген жообун үтүр чекитине чейин айтып беришибизди талап кылды. Биз албетте макул болдук. Кыскасы алынган жооптордо ЖМКларда айтылып келгендей, Аркустун Просвещение басмасынан чыккан Моронун окуу китебин басууга уруксаты бардыгы, 91 миллион сомдук Моронун окуу китебин басуу тиешелүү келишимдердин негизинде ишке ашкандыгы баяндалган. Кыргыз тилине такмата которгондо жооп ушундай жана Аркустун жетекчилиги бизге котормо боюнча доомот кое турган жагдайы жок. Анткени берүү кыргыз тилинде. Аркуска автордук укук кайсы китептерге жана канча убакытка берилген деген суроого так жооп берилген эмес. Казакстан, Бельгия, Польша сыяктуу өлкөлөрдүн басылмалары менен иштеше турганын гана учкай баяндаган. Ал эми Принт медиа ОСОсунун директору Станислав Новиков китептерди кайталап басып чыгарууга эксклюзивдүү укук алуу туурасында мындай дейт. Получается, мы связывались с представительством Просвещения, пытались заключить договора, чтобы выкупить данные права книги Моро, но у нас, к сожалению, они принялись отказом, так как они уже принадлежат издательству Аркус. Сөз болгон Просвещение басмасынын окуу китептери эмне себептен Кыргызстандын мектептерине таң уланып жатканына кызыгып, министрликтин өкүлү Чынара Курбановага суроо узаттык. Математика окуу китебинин автору Бекбоевдин окуу китептери деле окутулуп, Моронун окуу китептери билим берүүнүн сапатын жакшыртуу багытында сунушталып жаткандыгын, бирок кыргыз авторлорунун окуу китептеринин начар экендигин айтат. Маселе бир гана Моронун окуу китебинде болуп жүрбөсүн деп, Бишкек шаарындагы 67-чи мектепке башпактык. Мектеп администрациясынын өкүлү министрликтин уруксаты жок тартууга тыюу салына тургандыгын айтышты. 7-чи класстын ата-энелери менен сүйлөшүп отуруп, бир окуучунун 11 окуу китебинин жетөөсү мына ушул Просвещение басмасынан кайра басылган окуу китептери экендигин билдик. Демек, Просвещение басмасынын окуу китептерин тынымсыз басып чыгарып жаткандарга канча пайда түшүп жаткандыгын байкоо кыйын эмес. Эң негизгиси, эмне себептен кыргызстандык окуучулар Россиянын окуу китептери менен окушу керек деген суроо туулат, ага биз кийинчерээк токтолобуз. Буга чейин ЖМКларда контрафакт китеп басып чыгаргандар тууралуу маалыматтар тарап, УКМК окуучулардын ден соолугуна зыян келтире турган окуу китептерин басып чыгарган басмаканалардын иш-аракетине байланыштуу деп кылмыш ишин ачкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 218 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында
Бишкек шаарынын билим берүү мекемелери үчүн дайындалган китептерде башка товардык белгисин жана товарлардын белгилери келип чыккан жердин аталышын мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталган. Москва шаарынын просвещение баскармаканасынын Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу департаментинин жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлүнүн адистери тарабынан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгында алынган китептердин үлгүлөрүндө колдонулган боек компоненттерди зыяндуу аралашмалардан тургандыктан окуучулар үчүн коркунучтуу деп табылды жана алынган китептер мыйзамсыз басылып чыккандыгы аныкталды. УКМК кылмыш ишин козгоого Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу департаментинин жана санэпидемстанциянын тиешелүү экспертизасы негиз болгонун маалымдаганы менен ал экспертизалар кимдердин кызыкчылыгынан улам жүргүзүлгөндүгүн тактаган эмес. Кызыгы УКМКга арыз менен кайрылган Анара Дауталиеванын просвещение басылмасына кандайча тийиштиги бар экендиги суроо жаратат. Ал киши менен байланышканыбызда бул маселе тууралуу айтып бере турганын кабарлаган. Кезигип пикирин алууга аракет кылганда убакыт таба турганын дагы айтты. Бизди кызыктырган суроонун чоо жайын укканда контрафакт менен алектенгендер тууралуу суроо беришибизди айтып, кийин семинарда болуп айтор чолосу тийген жок. Мы же будем брать, конечно, вот, лицензионный, вот, мой вклад. Кызыгы улуттук коопсуздук кызматынын 2019 жылдын 27 августундагы тиешелүү токтомуна ылайык Дордой базарында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок бул токтомго негиз болуп берген санэпидстанциянын лабораториялык анализинин корутундусунда 2019 жылдын 22 июлү деп жазылып жүрөт. Демек ошол базардан тинтүү учурунда алынган китептерге тиешелүүбү же жокпу, бул жагы дагы табышмак. Эң эле кызыгы лабораториянын корутундусунда ууланууга негиз жок, тиешелүү изилдөөлөр нормада экендиги жазылган. Мындан улам Аль Салам жана Абыкеев ЖЧКсынын ээлери өздөрү чыгарган окуу китептерин лабораториялык изилдөөдөн өткөрүшкөн. Аларда дагы экспертиза таза чыккан. Учурда УКМК тинтүү учурунда алынган китептерди лабораторияга берген, андан кандай жыйынтык чыгат, аны убакыт көргөзөт. Буга чейин ЖМКларда контрафакт китеп чыгаргандар катары аттары аталган Аль Салам жана Турар басылмаларынын ээлери УКМКнын төрагасы Опунбаевке мыйзам бузуулар менен коштолгон кылмыш иши тууралуу атайын кат менен кайрыла тургандыктарын билдиришти. Биз Бишкек шаарындагы бир топ басмаларды жана басмаканаларды кыдырып, алардын материалдык техникалык базалары менен жакындан тааныштык. Кыргызстандагы бардык басмаканалар колдонгон боек мына ушул. Print Express ЖЧКсынын директору Бакыт Султанов Кыргызстандын аймагында иш жүргүзгөн басмаканалардын бардыгы бирдей эле боек колдонушат тургандыгын айтат. Иликтөө учурунда Кыргызстандагы басмаканаларга клей ташыган казакстандык Ридан Коммерс ТООсунун өкүлүнө дагы жолугуп калдык. Наши партнеры убедились в том, что материал, который мы возим, он устраивает по качеству обязательно, это очевидно, то есть факт. То есть это сертифицированные немецкого производства. То есть что мы можем нашему клиенту предоставить в первую очередь? Сертификат происхождения – это документ, подтверждающий, что этот материал был изготовлен именно на таком-то заводе. Там есть и адрес, и все. То есть это легальность этого материала. Кыскартып айтканда, Кыргызстандагы басма үйлөрү жана басмаканалардын бардыгы эле бирдей сырьёолорду колдонушат экен. Демек, уулуу заттарды бөлүп чыгарган китептер тууралуу жомоктор кадимки эле базар талаштагы баш оору экендигин, окуу китептерин басып чыгарууда ички рынокты кеңири ээлеп алууга аракет кылган тараптардын оюну экендигин дагы байкоого болот. Иликтөөнүн жүрүшүндө Дордой базарында китеп саткан соодагерлер менен дагы жолуктук. Жылдын 2-3 айында гана окуу китептерин сатып жан баккан ишкерлерди чукул текшерүүлөр жана ЖМКлардагы такталбаган маалыматтар чочутуп бүткөндөй. Контейнерлерин жаап, алды кекетип, аркасы тиешелүү документибизди талап кылып, араң дегенде тилге келишти. Администрациядан уруксат кагазыбыз бар экенин айтканыбыз менен чочулап, камерага тартпагыла деген талап коюшту.
Базарда китеп саткан жарандардын пикирин угуп, Кыргызстандагы бардык окуучуларды окуу китептери менен камсыздоо мына ушулардын мойнуна артылганын, Билим берүү министрлиги билим сапатын жогорулатуу деп жогору жактан кеп кылганы менен ата-энелердин балдарын китеп менен камсыздоосу так эле Кытайдын кийими сыяктуу дордойго байланганын түшүндүк. Суроо талап болбосо товар өтпөйт. Демек окуу китепке талап бар. Бирок аны даярдоо, басып чыгаруу, окуучуларды камсыздоо жана башка ири маселелер жолго коюлган эмес. Мындан улам окуу китептерин кайталап басып чыгаруу чоң акча экенин билген тараптар базар шартында бири-бирин четке сүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Кыргызстанда контрафакт китеп басып чыгарган басма жана басмаканалар деген атка ээ болгондор мына ушул агымдын жыйындысы. Эмне себептен мамлекет мектеп басмасын колго албайт деген суроонун өзөгү дагы ушул жерде жатат. Чындап келгенде Аркус басма үйү эксклюзивдик укукка ээ деген моронун чуулгандуу китеби калган басма жана басмаканаларды контрафакт атыктырып, ал эми базардагы ишкерлерди соодасынан ажыратып, УКМКга дагы кошумча түйшүк жараткан. Билим берүү жана илим министрлигинин адиси Чынара Курбанова бизге окуу китептери тууралуу айтып жатып, кыргыз авторлорунун даярдыгы начар экендигин, ошондуктан Просвещение басылмасынын морону математикасы баш болгон окуу китептерин кайталап басып чыгаруу зарылдыгы келип чыгып, бул китептер Аркус басмасы тарабынан кыргызстандык окуучуларга ылайыкташтырылгандыгын айткан эле. Жакшылап байкаган адамга министрдик кызматтан алган 90 миллиондон бери чубап келсек, бул окуу китебин басып чыгаруу деген гана чоң коррупция экендигин байкоого болот. Муну жаңы кызматка келген министр Каныбек Исаков тизгиндеп коет деген ойдобуз. Окуу китептерин басып чыгаруу деген чоң бизнести жөнгө салган тарап барбы деген суроо менен биз монополияга каршы күрөшүү кызматына дагы кайрылдык. Жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын адиси Сагындык Маматөмүров окуу китептеринин соодасы тууралуу кабардар экендиктерин, соода чөйрөсүн жөнгө салуу боюнча азырынча арыз келип түшпөгөндүгүн, бирок келечекте текшерүүгө алыша тургандыктарын айтат. Басмаканаларды кыдырып көргөн эмеспиз, себеби бүгүнкү күндө биздин кызматтын негизги милдеттери булар керектөөчүлөрдүн укугун коргоодо. Бүгүнкү күндө китептердин ушундай абал жаралганы боюнча бизге арыз муңдар келген учурда биз рыноктун үстөмдүүлүк абалды түзөбү ошол ишканалар ошол эме кезде биз иш аракеттер жүргүзөбүз да. Арыздар түшкөн кезде. Бизде билесиз, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы менен иш алып барабыз. Андан сырткары бизге конкуренция мыйзамынын негизинде иштеп алып барабыз. Алкагында алар боюнча, бул китептер боюнча азыр бүгүнкү күндө арыздар келип түшкөн жок. Кызыгы Аркус тарабынан АБКФ ЖЧКсына байланыштуу монополияга каршы күрөшүү кызматына арыз келип түшүп, мунун негизинде алар АБКФ ЖЧКсына эскертүү берген. Бирок кызматкер муну бизден жашырып койду. Ал эми Print Express ЖЧКсынын директору Бакыт Султанов китеп басып чыгаруу жаатында атамекендик өндүрүшчүлөр четке сүрүлүп калып жаткандыгын айтат. Өткөн бир тендерлерде эл аралык тендер болду. Эл аралык тендерде чет элдик компаниялар келди, абдан арзан баа берген да. Абдан арзан баа берген, ошо атамекендик өндүрүшчүлөргө коюлган жеңилдиктен да ылдый баа берген үчүн Индия, Вьетнам, Италия компаниялары утуп кеткен да. Буга чейин мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева жогорку кеңеште окуу китептери тууралуу маалымат берип жатып, окуу китептерине каражат бөлгөн Бүткүл Дүйнөлүк банктын талабы ушундай болгондугун айткан жайы бар. Бирок эгерде ошол акчанын баары грант болсо, анда Дүйнөлүк банк өзүнүн шарттарын койсо болмок. Анын жарымы кредит болуп, аны кайра Кыргызстан төлөй турган болгондон кийин муну бул жерге чет элдик компаниялар кирбеш керек болчу, менин оюмча. Кызматтан кеткен министр китеп басып чыгаруунун жаңы жобосун жармаштыра кеткенге үлгүргөн. Жаңы жобо сапатсыз окуу китептерин басып чыгаруудан арылтууга шарт түзмөк. Эң жакшы жаңылык автордук укук басмаларга жана басмаканаларга берилип, алар китептин сапаты тууралуу бардык жоопкерчиликтерди моюндарына алышмак. Министрлик заказчынын гана милдетин аткарып калат. Бирок бул жерде дагы пикирлер бир кылка кеткен жок. Айрым юристтер эгер басманын автордук укугу болсо, тендер өткөрүүнүн зарылдыгы болбош керек деген оюн айтат.
разработанное министерством положение категорически противоречит нормам, указанным в законе о государственных закупках. Согласно нового положения, как мы знаем, как нам стало известно, издательство совместно с типографиями разрабатывает новые учебники или адаптирует какие-то учебники к нашим реалиям, к нашим учебным процессам. После этого участвует в тендере. То есть типография и издательство, имея эксклюзивные права на данную работу, зачем будет выносить его на тендер? То есть повторный тендер на тиражирование исключено. Жаңы министрдин талапкерлигин карап жатканда депутат Акылбек Жапаров Сталиндин ар бир окуу китебин жеке өзү текшергенин айтты. Анткени окуу китеби оюнчук эмес, келечек ээлерин тарбиялай турган идеологиялык курал. Мына 30 жылдан бери биз эгемендүү, эркин, өз алдынча мамлекет болгондон кийин, албетте биздин окуу китептерибиз дагы, окуу куралдарыбыз дагы ушул орто окуу жайлардан тартып жогорку окуу жайларына чейин мындай өзүбүздүн шартыбызга, өзүбүздүн керек болсо идеологиябызга, тарыхыбызга, жагдайыбызга жараша түзүп, биздин өзүбүздүн адистер түзүп, анан окуу жайларына тартуулаш керек эле да. Демек улуттун келечегин, идеологиясын жана улуттук коопсуздукту эске алсак, Россиянын окуу китептерин кайталап басуу ишинде ички монополиянын келип чыгышына шарт түзүлбөш керек. Ата мекендик өндүрүштү колдоо жана экономикадагы атаандаштыкты четке сүргөн жагдайлар көз жазымда калбасын. Эң эле негизгиси, жаман дей берсек бизге эч ким жакшысын бербейт. Окуу китептерин 30 жылда басып чыгара албаган Кыргызстанда акыры ата мекендик авторлорду дагы басмырлоо токтотулушу керек.